下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放速穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Караңызчы, чычкандан эмес, баары Союздун жалбырак экен. Көрдүңбү? Көзүңдү чел басканбы? Баары Союздун жалбырак экен. Жыты да буркурап атат. Ошондо эмнеге байкабайсың? Бяга, бул тез качтык. Экөөң бери келгиле. Хей, Көргөн чыгарсың. Бул балдарды Көрдүңбү тигилерди? тургундар комитетинин алдаганын карабайсыңарбы? Ошону айтам. Сенин балаң кандай деги? Алардын зиректигин байкадыңарбы силер? Же жокпу я? Хынан өлкөсү Сүйпин көркөм районунун Шерик айыл чарбачылык кооперативи 3660 кило буудай өндүрдү. Биз социализм жолу менен жүрүп, Улуу Британиядан ашып түшүп, Американы кууп жетишибиз керек. 10 миллион 700 миң тонналык болот темир чогултууга белсенишибиз керек. Төрага Мао Цзэдун жашасын. Асман теңири жок. Жерде суу теңири жок. Мен теңирмин. Мен суу теңиримин. Жер көктү курутуп мен Мен келдим. келдим. Темир, бал теремин. Барып көл болот деген мамлекет курулуш үчүн жардам берели. Темир теремин. Зор секирүү болду. Көпчүлүк бирдикте 10 миллион 700 миң тонна болот. Чогултуу үчүн үлүш кошолу. Кана тезирээк уаң ата болуптур. Барып көл болот деген мамлекет курулушуна жардам берели. Мамлекет курулушуна жардам берели. Апа, казанды да жардамга атадыңызбы? Тез Хуң апаны да тизмелеп кой. 15 номерлүү короодогу апа. Казаныңызды жардамга берип салсаңыз, мындан кийин тамак ичпейсизби? Башка болбосо эриңге тийбейт деген сөз бар эмеспи? Унутуп калба. Мындай кезде көп адамдар иш жерге аштап албай жүрөт. Хуң апа, кандай гана зээндүү элеңиз. Кана, Лүе жеке. Мына, келпи. Мына, абайла. Үч күндөн кийин темир болот чогултуп, төрага Мао Цзэдунга маалымат берели. Жарайт. Биз 10 күндүн ичинде сөзсүз болот темир чогултуп чыгышыбыз керек. Баарыңар коопсуздукка көңүл буруңуздар. Баарыңар жеп отурасыңарбы? Келиңиз тамак жеңиз. Болду, жебейм. Силер жегиле. Келдиң белүү башкаруучу? Мен буларды жууп кой. Макул. Ай жеке. Бул эмне кылганыңыз? Кош бойлуу болгондон кийин сиз иштебесеңиз да болот. Кызык экенсиз. Менин да келгим келип турган жок. Мантаң менен кеч калдың дейт.
Мындай кезде үйдө ким жата алсын? Зор секирүүдө баарыбыз тең жардам беришибиз керек го. Андай деле болот, бирок мындай болсун. Оор жумуштарды иштебей эле коюңуз. Өзүңүзгө сак болуңуз, Кабатыр болбо. Бүгүнкү курмачка көбүрөөк туз салгыла. Болот темир чогулткан жолдоштору чарчашты. Макул, жарайт. Устат, бул нанды жакшыраак пиширгыла. Жарайт. Тамак жетпесе болот эритүү башчысына өтүнүч берсеңер, алар дароо жеткизип берет. Жарайт. Эжеке, анда мен башка жака барып Ооба, кирейин, бара бер. Ю башкаруучу, жумушуңузду жаза бериңиз. Макул. Күчө, социализм жакшы. Эй, экөөң эмне кылып атасыңар? Эмнеге аны бузуп жатасыңар? Апа, Апа, караңызчы, бул темирден жасалган экен. Ушуда сөзбү? Темир болбосо кантип добуш чыгарат? Бул жерде иштерсеге жарабайт. Андан көрө алып барып болот чогулткан жакшы го. ошондой апаке. Бул гана эмес, башка темир тектеш нерселердин баарын чогултуп, замбирек жасап, Америка империализмин аткылайбыз. Силер минтсеңер, мындан кийин бирөө келип эшикти такылдатса, мен ичинен жүрүп укпай калам. Жок апа, кандай деген адамсыз? Бега, бул тез, бас кеттик. Кабатыр болбоңуз, апа. Коммунизм болгондо сизге алтындан айыр баштап беребиз. Апа. Эмне деп атасың? Алтындын эмнесин айтып атасың? Болду. Бега, сенин мунуң экөөңдүбү? Башка бир нерсе жасасаңар болбойбу? Мына буларды мага бер. Алып кел. Келе. Ай, могу менин чоң текчерди билүүчү го? Аны эмнеге алып алгансың? Муну эмне кылат элеңиз? Замбирек жасап чыкканда башкы эмгек сизге жазылат. Жүр кеттик. Мамлекет Кандай күлүш кошкон оңбогон эмелегер? болосуз. Мен текченин илик ичинде уурдуп алгандарын карачы. Тамак ичемин деп ойлобогула. Кандай деги? Дагы эмнеге жинденип атасыз? Экөөнүн ашканага барып даяр тамак ичкенине сен колдодуңбу? Ой эжеке, ал экөө жөн эле тамак жеп жүргөн жок да. Мага жардамдашып, көчөдөн күнөө темир тесек жыйнап жүрөт. Алар темир тесек жыйнаса, анда окууга барбай калышабы? Болот темир чогултуп жаткан мындай кезде окуун эмнесин окуйт? Ар кайсы мекемеде милдет бар. Мектептерде да ошондой. Жолдон сага 2 каламба сатып алдым. Али да ысык, тез жеп ал. Бир аз туздалган көрүнөт. Дагы бир аз жер жаңга кошулуптур. Тез жеп ал. Мындан кийин тамакты жакшыраак иче. Менимче оорукананын ашканасынан тамактанып алган соң келгениң жөн сыяктуу. Ашканада адам көп. Адам көп жерде тамак жей албайм. Тууганым, минте берсең болбойт. Сөзсүз уюмдун сага деген чечимине туура карап, токтоолук менен катаңды түздөшүң керек. Билдиңби? Дайыма минтип эл менен аралашпай койсоң, убакыттын өткөнү менен оорукчан болуп каласың.
эжеке, мага мынтип каралашканыңызга рахмат. Эмнеге рахмат айтасың? Мына бул акчаны алыңыз. Үй бүлөңүздө жыргап турганы жок. Мага мынтип акча жумшай бергениңиз жарабас. Бул эмнең? Акчаңды алары. Минте турган болсоң, сени менен ишим жок. Бирок дегенде эмне бар? Мындан кийин даам татуусуз даяр кесме жебей жүр. Бир күнү сага майга курулган кесме көжө жасап берейин. Болду, кереги жок. Неге кереги жок? Мен жасаган майга курулган кесме көжөнү жеп көргөн жоксуң. Ушундай даамдуу. Негизи оозуңан даамы бир топко чейин кетпейт. Дагы бир аз жумушум бар эле. Мен кете берейин. Өзүң отту карап кой. Рахмат. Эч нерсе эмес. Жузы? Апа, абайлаңыз. Ооба, Жузы. Мага бериңиз. Булар атаңдын алмаштыра турган кийимдери. Түшүндүм. Карбаластаба. Абайла. Атаң менен бирге курулуш башына жатмак болдуңбу? Кайра келбейсиңби? Апа, ойлоңузчу, ушундай чоң курулушту бир жыл ичинде салып бүтүш керек. Кандай карбаластабай? Аны бир жыл ичинде салып бүтүү Лао Андрей бар болсо да, анын колунан келиши күмөн. Апа, карап туруңуз. Бул жолу биздин курулушчу жумушчулар аттанышты. Мүмкүн болбогон ишти дагы болтурабыз. Башчылар бизге Советтер Союзунун курулуш тажрыйбасындагы көп ачылыштарды үйрөтмөкчү. Биздин жумушчулар кошунга кошулушту. Кошундун башчысы мен болдум. Абдан жакшы болуптур. Жузы, айланайын, жакшы иште. Макул. Баш кийимдериңер кайда? Баарыңар кийип алла. Аната, кийбей койсок кантет? Жумуш жасаганда баш кийим кийсек тумчуланып калат экенбиз. Жузы, кооп сөндүрүшкө көңүл бөлбөсөк. Кантип топ башчысы болосуң, я? Болуптур анда ата. Аларга дароо кийгиле деп айтам. Жарайбы, ачууланбаңыз, Андрей, майдачы дешке кийлигишпей эле койчу. Өндүрүштөгү коопсуздук майда жумуш эмес. Сага айтып коеюн. Тартипке моюн сунбаса, Жунгонун курулуш жумушчулары дагы ошол кол менен иштей турган заманда токтоп калат. Жигердүүлүккө гана сүйөнүп, түзүмдөнгөн башкаруу болгон күндө деле мындай чоң курулушту аз убакта бүтүрүү чынында кыйын. Сөзүңө караганда биздин надандар сенин жардамың болбосо бул ишти кура албайт деп турасыңбы? Ушундайбы? Карачы, сөзүм дагы жакпады. Мантаң топ башчы. Биз сөзсүз моюнга алышыбыз керек. Советтер Союзунун адистери бизге алдыңкы техника менен башкаруу тажрыйбаларын алып келди. Азыркы биздеги кемчилик илимий эсептөөдөгү пландоо сапаты. Ооба, ошондой. Негизи силердин иштей турганыңар болот чыбык. Семен, таш сыяктуу жумуштар. Бул сенин дайыма сала турган дарак үйүң эмес. Буга ишенимиң барбы? Байкасам картайганга чейин үйрөнүм керек экен. Биздин бул курулуш Жунго Европанын жакындашуу сыяктанат. Муну көрбөгөн экенмин. Ошондой. Жөн эле келжиреп жүргөн экенмин да. Ошондой. Бул жерде мен болбосом болбойт. Эжелтеден жеңилгиси келбеген досум. Кулак сал. Бул деген таш сарай. Адиси менмин. Менден жакшыраак акыл сурап, үйрөнгөнүң жөн. Бул абдан туура сөз. Ошондо сөз сенден акыл сурашым керек экен да. Бирок жакшылап угуп ал. Болгону үй салуудан башка эч нерсе мага кыйын эмес. Ошондо сенин ишенимиң өтө эле күчтүү экен. Анда мага айтчы. Ушунча чоң, оор таш материалды ошондой бийиктикке краны жок кантип чыгармаксың, я? Мантаң топ башчысы. Менимче бул жумушту кран болбосо чынында иштей албай турган сыяктуубуз.
Бирок баштапта азыр элибизде мындай бийик кран жок го. 2 күндөн бери ошого башым катып жүрөт. Болбой жатса болгону өзүбүздүн амалыбызды жасайбыз. Ошондо сенин оюң чыгырык менен көтөрүш керек да? Ошондой. Калжаңдабасаң кантет. Мындай чоң таш материалды чыгырык менен чыгарамын дейсиң. Өзүңчө эски Египеттин фараон мунарасын салуу дейсиңби? Бул оңой олтоң жумуш эмес. Анын үстүнө түбү күчтүү болуш керек. Бул курулуш өзүнчө бир согуш майданы сыяктуу. Түбүн көтөрүүдө курман болуудан коркпойбуз. Бул бир курулуш милдети, согуш эмес. Сөзүңө караганда сөзсүз Советтер Союзунун импорт болгон кранын алып келгенде гана иштетүүгө болот тура, Ошондой. Жетишпей калабызбы деп корком. Ошондой дейт дагы. Болбогон сөз. Эй, Шал мырза, бери карачы. Эмне деген кишисиңер? Кайсы группа мени албайт экен? Силерге айтып коеюн. Бүгүн келдим, эми кетпейм. Эй, Шал мырза, кой антпы. Устат. Мунун бекер сөз. Болбогон сөз. Эмне? Лаушияу дагы келип чыр салып жатат. Кандайча болду? Эмне үчүн силер курулуш башында иштөө каражатын ала аласыңар? А мен эмне үчүн ала албайм? Кайсы группа мени албайт экен? Силер эмне кыйынсынасыңар? Эмне болду? Эмне болду эле? Силер отрядта үй каратып койдуңар. Мага ушундай жалындаган доордо жолдоштордун баары курулуш башында. Бар күчү менен тер төгүп, социализм куруш үчүн кирпич коюп жүрүшөт. Ал сен эч нерсе жазабайсың деп мени шылдыңдап жүрүшөт. Болду. Айта бербечи. Аягыда айткандарың баарын бүт укканбыз. Ошондо кошумча каражат алгың келет, ушундайбы? Бул бир жагы. Аял мардайым акчаны астабасың дейт. Анда Шияват айтыңызчы. Кандай жумуш сизге ылайык? Өгүнү 2 араба семент ташып, артыбыздагы адамдарды чарчатып өлтүрөйүн дедиңиз. Арчак күчөгөн сайын сиз алдыга тартпадыңыз. Негизги жип салбырап калып, чарчап өлөйүн дедим. Сизди ким иштетсе ошол иштетсин. Бизди иштетпейбиз. Туура, иштетпейбиз. Көрдүңүздөрбү? Булардын мени сыйлабастыгы да. Эмне деп турасың? Эмнеге иштетпейт экен? Иштебеймин дебеймин. Мен бул назик билегим күчү жок. Болбосо сиз мени бир башка калмаштырсаңыз, маселен ушундай чоң курулуштун башчысы болуп, кызмат сапатын текшерүү деген сыяктуу. Жарайт. Картага карап жумуш артына инструкция көрсөткөн адам аз эле. Чынбы? Анда мен ылайык экенмин. Түрүңдү карачы. Лаушия, кошумча каражат тууралуу минткениң жарабас. Болду, тез кетип кал. Сен үйдө жатып иш кушта болсоң, курулуш башына келип айланып жүрсөң эч нерсе эмес. Бирок ар группаларга убара салба. Карасаң, дагы мени убара кылды дейт тай. Анда мен мамлекетке үлүш кошконумду кайда барып айгинелейм? Болду, кетип кал. Кетип кал. Жарайт. Уаңмантаң. Сага көзүм жетти. Дагы досум дейт мага. Ой, обай. Мантаң, чынын айтсам, сенин кадырың дебесем аны баягыда эле иштетпеген болот элем. Эч нерсе болбойт. Ага таарынба. Шыбыр. Бир нече теңге берчи. Бир аз курдак сатып келейин. Курсагым ачып кетти. Чөнтөгүмдө да акча калбаптыр. Болду, жебесем өлбөсүн. Бул курстардын курсак ачкан го я. Дагы бир нерсе бердиң беле? Сага айтып атам. Эй, кебелбейсиң, бул эмне кагаз? Колуңду кой. Мен менен ажырашасыңбы? Шату. Бул өмүрдөгү эң чоң каталыгым өмүргө деген үмүтүмдөн ажыраган кезимде сага жолукканым. Эми мен өз бактымды табайын. Болду, эми экөөбүз ажырашалы. Минтпечи, мени минтип коркутпачы. Көзүм эми жетти. Сен сыяктуулардын өмүр бою эч кандай үмүтү жок. Ким мени жарамсыз дейт? Колумдан баары келет. Мени кедей, акчаны аз табат деп ойлойсуң го. Шыбыр, мени кандай адам экенимди ойлобой туруп, акчаны ойлосоң,
болгон акчаны ойлосоң, анда наданчылык. Албетте, сен жаман эмессиң. Мындан кийин экөөбүз жолуккубуз келсе жолугуп, театрга баргыбыз келсе барып турабыз. Чын эле кетесиңби? Шур. Ошондо мен чын эле таштап кетесиңби? Өзүм жалгыз кантип күн көрөмүн? Мындай болсун. Түрүңдү карат. Сага чынын айтайын. Менин эки агам, бирини туугандарым сени жактырбайт. Сен алардын үйүнө барып, мени издөчү болбо. Эмне дейсиң? Кетсең кете бер. Сага айтып коеюн. Бүгүн кетсең, эртең өкүнүп каласың. Эмне? Мен өкүнөмбү? Мени чынында жарабаса экен деп ойлоп калдыңбы? Сага айтып коеюн. Менин маңдайымда шору болгону убактылуу гана. Эсиңде болсун. Түбөлүк калат деп ойлобо. Шур! Кандай караш ордумун? 2 күнү бара болгондой Али 2 сары кеме экен. Болбойт. Дагы издейли. Дагы издейбизби? Бул жакты касып, түгүн калтырбадык. Ой, темирди коюп дегеле зым таба албадык го бул жактан. Эмне кылабыз эми? Яыр, биз койсок кантет я? Анда кантип болсун? 125 кило кем болсо болбойт. Таң кала турганым. Вангой классташ. Союзга кирүү сен үчүн ошондой маңыздуубу? Албетте. Жунго коммунисттик жаштар союзу партиянын кошуну, жаштардын атоочу күчү. Мындан кийин мен союзга кирип гана калбастан партияга да киремин. Асыл тилегимди сөзсүз ишке ашырамын. Яр. Эгер ишенимиң болсо, тилегиңди ишке ашырууга мен дайым жардамдашамын. Рахмат бега. Анда кандай жардамдашасың? Биздин 2 сары темир таба албай турганыбызга ишенбеймин. Мантаң топ башчысы, эмне тартып атасыз? Лаушы, мен эсептеп көрдүм. Мындай чоң кран аралыгын 5 станция бөлүү аркылуу чыгырыкты айкаштырып орнотуп, ордуна коюу адеси аркылуу аны илип чыгаруу керек экен. Бирок, мындай укмуштуу кран курулушуна минсе болобу? Курулуш адистерине сунуш кылып, аларга эң чоң көтөрүү өлчөмүн эсептетемин. Качмагыла. Аларды кармагыла. Токтогула. Бол качтык. Бол тезирээк, яр. Токтогула бей. Токтогула. Эмне болду? Бега, эмнеге качып жүрөсүңөр? Сакчылар. Ошону айтам. Апа, силер эмнеге кууду? Бол тез. Апа. Яр. Эмнеге качтыңар? Тигинде болду. Кармагыла аларды. Кармагыла. Кач, эмне болду? Кандай иш болду? Эч нерсе кылган жокпуз. Жолдош сакчы. Жолдош сакчы. Менден сурабай булардан сурагыла. Тынч тургула. Айткыла, экөөңөр эмнеге ооруканага бардыңар? Эч нерсе алган жокпуз биз. Эч нерсе алган жокпуз, сакчы байке. Эч нерсе кылган жокпуз. Жолдош сакчы, бул экөө чын эле тентек. Жакында бери экөө карбалас болуп, бул экөөнү башкара турган адам жок. Жумуш болсо мага айтыңыз. Ошондой. Ооруканан парагадан атылып кетти. Ага булар күнөөлүү. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Мындай чоң ишти бул экөөнү жасашы мүмкүн эмес. Булар андайга барбайт. Булардын жасаганын бирөөлөр анык көрүптүр. Негизи паргадандын капкага учуп кетип, паргадан үйү кулап калыптыр. Бул андай эмес. Ал экөөнүн оорукананын алдында жүргөнү мен да көргөмүн. Мына көрдүңөрбү? Бул паргадандагы темир кыскыч. Алар муну чечип алыптыр. Ошондо паргаданын капкага кантип учуп кетпесин? Бул кандай иш? Төңкөрүшкө каршы кылмыш. Карагыла. Кармагыла. Козголбо. Апа! Бул эмне кылганыңар? Кое бергиле. Бул эмне кылганыңар? Биз эмне кылдык силерге?
Koya bергile deyim. Yağır. Biz emne kıldık. Yağır. Bul emne kılganыңар. Appa. Koya bергile. Kapıray. Yağır. Yağır. Ay kapıray. Ay. Болмай қалды. Ay Жеңім içim. түрмек болды. Авайлаңыз. Ооруканаға алып баралы. Авайлаңыз, чыдаңыз. Чыдаңыз жеңе. Жолдош сакчы. Алар бала го. Атайын жасашкан жок. Алар али балада. Негизи аны төңкөрүшчү болгон болбогонунда экөөбүздүн айтканыбыз эсеп эмес. Ошондой. Алго бала. Бирок өзүңөр да көргүлө, оорукананын паргазан үйү атылып кулап кетти. Бул оорукананын калыптануусуна жардам бербестен коомдо начар таасир алып келди. Бул бир мүнөзү жаман иш. Негизи шаар азыктарын катуу текшерүүгө буйрук берди. Жолдош сакчы. Бул Уаң коюнун атасы Уаң Мантаң. Эсим чыгып кетти го. Мына бул биздин байыркы курулуш тобунун Уаң топ башчысы Уаң Мантаң. Курултай сарайы курулушуна салууга эгедер болуп жатат эле. Бул Беганын атасы болсо, биздин элибиз сунуш кылган жардамга келген Советтер Союзунун адиси. Ошондо айтыңызчы, бул эки балада кандай маселе чыгат го дейсиз? Ошондой жолдош сакчы. Яр биздин класстын класс кабыл алуу жүзү өтө жакшы. Жакында мектеп аны союзга кабыл алууга бекитти эле. Айтыңызчы, ошондой жакшы балдар кантип бузуклук жасасын? Болду, айтпай эле коюңуз. Иш аныкталгандан кийин кандай десеңер да болбойт. Жолдош сакчы, ошондо да убакытын айтышыңыз керек го? Муну бир нерсе деш кыйын. Эми бир жума же бир эки ай башкысалардын жүзүнө карайбыз. Бир эки ай дейсизби? Булар али балада. Балдар каталык жасаса, мыйзам жоопкерчилигин тарттыруу керек. Ошондойбу? Силердин эмне жасаганыңар менен жумушум жок. Биздин кызматка таасир тийгизбегиле. Жарайбы? Не болуп кетти? Болду, Уаң Мантаң. Калк сакчысы жакшы адамды жөнү жок күнөөлөбөйт. Бул иш сөзсүз аныктала турган болду. Жакшы бала эле. Эми кантер экен? Убал болду го. Бул жерде аңырайып турбай. Ооруканага тез бар. Болем тур бар. Бас. Ага келдиңизби? Мына уулуңуз. Тезирээк айтчы. Яар эмне болду? Эч нерсе эмес. Бир эки күндө чыгып калат. Бул баланай. Дайым эле бир нерсени таап жүрөт. Коркутуп өлтүрмөй болду го. Болду, таарынбаңыз. Ага, акыры бир уулду болдуңуз. Кубанган түрүн караңызчы. Бул бала ыйлап кыйынчылык салбаган тынч экен. Баарыбызды абдан кубантты го. Сүйкүмдүүсүн караңызчы. Мантаң, акыры бир уул таптык картайганда. Бир бакыт деген ушул экен го. Эмнеси бакыт? Бул төрөлөрү менен эжеси түрмөгө кирип кетти. Андан дагы сен операция болдуң. Бул чоңойгондо кийин бир бале жаратабы ким билет. Бизди мындай дебе. Тезирээк уулуңа ат кой. Ойлонуп болдум. Кичине атын Мыңдүн коелу. Мыңдүн дейт. Лауши баласы көрүп өмүрү бекем боло турганда ат кой дейт. Демек, таштан бекем эмне бар дейсиң? Кийин мыкты болсун дегеним го. Жеңе, жаракатыңыз дагы ооруп атабы? Жакшы болуп калды. Жеңе, жакшылап караңыз. Ошондо гана үйгө кете аласыз. Ооруса бир аз чыдап дарыны азыраак ичиңиз. Баланын эмизүүңүзгө пайдалуу. Билдим. Энем, рахмат сага. Ага, бул эмне дегениңиз? Тартынбаңыз. Жеңе операция болду. Кайра барган соң жакшылап караңыз. Даньода бир шормаңдай болду го. Бала төрөлөрү менен бале чыкты. Чын ага. Яыр менен Бега эмне болду? Качан бошотулат экен?
Азырынча белгисиз. Бул экөө бир балее болду го. Ушундай салмактуубу? Лауан Советтер Союзунун элчилигине кетти. Үмүт бар, ким билсин. Бул иш ойбой. Кетпеймин. Уан коюңду бошотпосоңор кетпеймин. Баары мен жасадым. Анын эч кандай тиешеси жок. Анын күнөөсү жок дейм. Кое бергиле. Кыйынчылык салбай мен тынч тур. кетпеймин. Бега, тынч. Бега. Кыйынчылык салбай тынч тур. Ата, аларга айтыңызчы. Иярды бошотушsun. Жолдош сакчы. Болду. Айтпай эле коюңуз. Биз баарын аныктадык. Бул экөө мектепке болот темир жыябыз деп паргазандын кыскычын чечип алыптыр. Анда эмне? Атайын бузгунчулукпу? Мындай айтканда атайын жасабагандай, бирок акыркы учурдагы кырдаал салмактуу. Ошондо кандай айла кылабыз? Кандай айла кылабыз дегенде, мына Андрей жолдош Советтер Союзунун адиси элибиздин курулушуна жардамдашканы келип отурат. Ошондуктан Беганы кайра берүүнү белгиледик. Уан коюнчу? Уан устат, ызы-чуу кылбаңыз. Сиз эмгекүүлүгүбүзсүз. Ары курултай курулушуна катышып жүрөсүз. Уан коюңдун мектептеги жүзү жакшы, бирок жигит жашына толбогон. Ушундайбы? Шаар башчылары да бекитип болду. Балким дагы бир аз убакыт турушу мүмкүн. Анда канча убакыт турат? Муну айтыш кыйын. Кайсыл убакытта экени белгисиз. Кабарыбызды күтүңүз. Жарайбы, силер кете бергиле. Эй, баары мен жасагам мынаны. Анын эч кандай тиешеси жок. Кое бергиле дейм. Кое бергиле. Мен жасагам баарын. Мен жасагам дейм. Эч кандай тиешеси жок анын. Кое бергиле аны. Лау Андрей, биздин Ярды силердин Бега жаман үйрөтүп бүттү. Ушундай чоң иш жара алганда биздин Ярга жаба салганыңа уялбайсыңбы? Айтчы өзүң. Бул мантаңда жеткен ийкемсиз. Үйдө ушундай чоң жумуш болуп жатса, дагы курулуш башында жумуш жасап жүрөт. Жеңе, кабатыр болбо. Ярды сөзсүз алып чыгамын. Алып чыгамын дейт. Биздин Ярдын чыкпаганына жармайдан ашты. Силердин Бега эч нерсе болбогондой жүрөт. Бирок биздин Ярга убал эле болду. Бега? Уан ага. Мында эмне кылып жүрөсүң? Аланы бүгүн Ярды бошотобуз дейт. Мен аны ушунда күтүп турамын. Түнү бою күттүңбү акмак десе? Тоңдуңбу? Бирок Ярды сагындым. Уяң ага, баары менден болду. Мен мында ойлоп таппаган болсом, Яр минтпейт эле. Yar çıktı. Yar çıktın mı? Yar elçitip ketkeni geldi mi? Ne oldu? Бул кыз таптакыр эле сүйлөбөйбү? Ал келгенден бери биз эмне сурасак да такыр эле ооз ачпай койду. Яр, сүйлөчү Яр. Эмне унчукпайсың? Яр, сүйлөчү. Эмне унчукпайсың Яр? Yar. Үйгө кетели. Кайра барган соң баарыңар жакшылап китеп окугула. Кийинки саатта жаңы сабак өтөбүз. Тарагыла. Тургула. Эже, саламатта барыңыз. Жакшы баргыла.
Класском, биздин сабактан сырткаркы эмгекти кандай орноштурдуң? Ошондой класском, дайыма сүйлөбөйсүң. Класста бардык жумуштарга да карабай турган болдуң. Ошону айтам, класском. Анда кантебиз? Иштейбизби же жокпу? Менте бере турган болсо классыбыздын туусун 3-класс тартып алып кетет. Болду. Мугалим орноштуруп койду го. Кандай жасасаңар, ошондой жасагыла. Андай кантип болсун? Ким баштайт? Ошондой. Окуучулар, яр классташыңардын ден соолугу жакшы эмес. Мен класскомдук милдетте убактылуу орун басар класскому аткарууну белгиледим. Анда аттаналы. Жүрүгүлө. Кеттик. Яыр, тура турчу. Яыр. Ден соолугуң али калыбына келе элек. Эмгекке катышпайлы кой. Дагы бир жумуш бар эле. Мектептин бул жолку кабыл алуунун жаңы союз мүчөлөрүнүн ичинде сенин тизмең жок экен. Туура көз карашта болууңду тилеймин. Дагы кулдук кыл. Яр, болду ыйлаба. Жүр үйгө кетели. Болду ыйлаба. Бет алды кармаба, козгоба, бузулуп калат. Жок агай, бул өтө мага бересиз, мен көтөрөйүн. Көтөртүүгө дитим барбайт. Сага айтып коеюн. Бул ток кутучу абдан кымбат. Муну түрлүү буюмдар имаратында катарга туруп араң сатып алгам. Сен муну сындырып аласың. Жок агай, сындырбайм. Мен бир аз көтөрөйүнчү. Жакшылап карма. Ооба, жарайт. Сага айтайын. Мен муну барго 1 жыл акча чогултуп жүрүп сатып алгам. Бет алды козгоба, бузасың. Тезирээк бололу, антпесе кечип калабыз, үлгүрбөй калабыз. Ой, акырын дейм, акырын. Эмнеге али дауыс чыкпайт? Акырын, теңеп атабыз. Минтип турганы издөө жүргүзүп жатканы. Чыкты. Ой, чыкты. Дауыс чыкты. Аскер салтанаты салттуу аяктаганда Уктуурубуз башталып калыптыр. Шаардагы 700 миң букара урум болуп көрбөгөн мамлекет курулгандыгынын 10 жылдыгын куттуктоо салтын өткөздү. 15 миң жумушчу окуучулардан курам тапкан салтанат Калк Республикасы курулгандыгынын 10 жылга толгондугун куттуктоо керме тууну көтөрүп, ирети менен алга тартып келет. 16 түстүү жайнаган күн кадалган гүл чамбарларды алып, Кандай гумандуу болгон. Мекенибиз 700 миң адам жүрүш тартса, кайдан гумандуу болбосун? Бул кезде пионерлер отряды колдоруна гүл, жана түстүү шар Мына алып булардын жүрүп ичинде келе биздин жатты. жүйөр бар. Ошондойбу? Кийинки келе жаткандар шаардын орто мектеп окуучуларынан түзүлгөн 4 сап. Алардын көтөрүп алган түрдүү гүл алкагынан өзгөчө сонун түз пайда болду. Ошондой. Мен Яарды бара албай калдыгы деген элим. Ойлобогон жерден мугалими аны катыштырган экен. Мугалимдер азамат экен. Ошондой. Жоо дарыгер туура айткан экен. Биздин Яар акырын жакшы болуп кетти. Көрдүңөрбү? Жүрүшкө да катыша турган болду. Менин көңүлүм да жайланып калды. Кабатыр болбоңуз эжеке. Яыр бул жолу октябрь мааракесинин куттуктоо салтанатына катышты. Балким көңүлү көтөрүлүп жакшы болуп кетет. Болсо жакшы эле. Кичинекей, мына мен ушул жашка келип сени таптым. Сен үчүн дагы таяк жедим. Тентек ошол. Мына Тунумай. Билесиңби? Атаң менен Жузагаң жумуш башында эмгек көрсөтүп, мамлекет мааракеси коногашына кетти. Мына Дүнай, сага айтайын. Сен менин өз уулумсуң. Лыңжунун мураскерисиң. Мындан кийин Луңжинин үмүтү сенде калды. Эр жеткенден кийин Жузагаңдан
ашып түш. Апа! Апа, атамдар келатышат. Атаң келди. Тез, атаң келди. Жүрү кой, жүрү. Айылдан атам экөөбүз азыр эле мамлекеттик баракеден келдик. Маусун төраға атам менен өзү калалышты. Жашасын төраға! Жашасын, жашасын! Кол алышпайлы. Кол алышпайлы. Мен да кол алышалы. Андрей, жеңге мынчалык көп алып келипсиң. Алып келчи бери. Макул. Менин байкашымча, Лау Андрей бир башына көңүл бөлбөйт экен. Алдыңкы жарым айда эмне жакшы болсо, ошону жеди. Кийинки жарым айда кимдин үйүнөн тамак ашаарын ким билсин. Бүгүн мен Уаң топ башчысына бир нече чыны шарап берейин. Курултай сарайы чоң курулуш туурасында 10 ай убакытта салып бүттү. Абдан керемет. Уаң топ башчысы бизге айтып берчи. Жалгашуу формасынан пайдаланып, кран менен көтөрүү адисин кантип ойлоп таптың? Негизи таш материалды дал ордуна алып барып койдуң. Эч кандай маселе чыккан жок. Бул ишин сонун болду. Түк арзыбаган сөздү баштадың го дагы. Ал сени бул ишти чеберлик менен жасады дейт. Айтып берсеңчи? Айта тургандай эмне бар дейсиң? Чоң кран жок болгондуктан ата бабабыздын адис амалын пайдаландык. Ошондо кандай жасадыңар? Атам мындай жазады. Бир нече кабат чыгырыкка З формадагы эңкейиштерге контурду орнотуп, зыгыртма адисин иштетти. Ушундай чыгаан атам. Болду. Белдик менен тарткан кезде негизги чоң таш тыйгаланып чыгып кетти. Уаң топ башчысы чынында зирек экен. Лау Андрей, ошол күнү сен биздин жүнгө курулуш жумушчуларын жапайы дагы эле кол өнөрү баскычында экен деген элең го. Биздин бул кош колубуз кандай экен? Керемет чыгар. О, жарайт. Өз көзүм менен көрдүм. Жүнгө курулуш жумушчулары чынында керемет экен.